Арабаңыздар, урматтуу биздин угармандар, Гапыр Мадаменов агайыбыздын Ой өрүш кургазор китебинен номер 4 сабак. Окуучулардын кургазорун өстүрүү үчүн деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Буга чейинки чыккан сабактарда кургазор жанааны өстүрүү жөнүндө, эмне үчүн окуучулардын кургазору тар, ал үчүн эмне кылуу керек деген темаларды чыгарганбыз. Кургазорду өстүрүү үчүн эмне, кайсыл иштен баштоо керек деген дагы эң жакшы темалардан маалымат алгансыздар. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта мындан тышкары окуучулардын кургазорун өстүрүү үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Маани берип угуңуздар, урматтуу угармандар. Эң биринчи, окуучулардын кургазорун өстүрүү үчүн суроо берип, изденүүгө үйрөтүү керек. Жаңылыктарга кызыктыруу керек. Ошол эле учурда жаңылыктарга окуучунун өзү дагы кызыгуусу керек. Сөз байлыгын өстүрүү керек. Сөздүк дептер ачуу өтө маанилүү. Биларман адамдар менен учурашып, баарлашып туруу бул дагы абдан зарыл нерсе. Телерадиодон атайын берүүлөрдү көрүп туруу керек. Ошол эле учурда интернетти дагы туура пайдалануу зарыл. Кроссворд, табышмак жана башкаларга кызыгуу керек. Өз билимин ар дайым өстүрүп, сынап туруу зарыл. Улуу адамдар, окумуштуулардын өмүр баянын окуп үйрөнүү керек. Сабакта өтүлгөн ар бир тема, проблема жөнүндө бардык окуган предметтер боюнча, мисалы химия, физика, математика жана башкалар. Бүгүнкү күндө дүйнөдө, илимде эмне болуп жатат, турмушта кандай пайдаланып жатат, кайсы жаңылык ачылды жана башка ушул сыяктууларды сурап, изилдеп үйрөнүү керек. Ар бир багытты көп ар тараптуу үйрөнүү зарыл. Урматтуу угармандар, каналга катталып койсоңуздар, кургазорду өстүрүүгө кызыккан ар бир инсан үчүн абдан маанилүү жана кызыктуу темалар чыгып турат. Биз менен болуңуздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.